Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн вице-премьер-министр Аида Исмаилованы кабыл алды. Анда коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылуусуна жол бербөө, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу жана медицина кызматкерлери менен калктын социалдык айырылуу катмарына колдоо боюнча чаралар талкууланды. Президент учурда социалдык блок боюнча вице-премьер-министрдин көңүлү саламаттыкты сактоо маселесине өзгөчө бурулушу керектигин билдирди. Коомчулуктун жана эксперттердин пикирлерин эске алуу менен бул системадагы кемчиликтердин баарын ыкчам жоюу керектигин баса белгиледи. Ооругандарды дарылоо, коронавирус инфекциясынын жугузуп алуу тобокелдигин азайтуу үчүн аларды жеке коргоочу каражаттар менен толук камсыз кылуу зарылдыгына көңүл бурду. Врачтарга жана медперсоналга эмгек акыларын жана кошумча берилүүчү төлөмдөрдү өз маалында берүүнүн маанисин баса белгиледи. Ошондой эле улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен катышуучуларына жана апрель революциясынын баатырларына социалдык төлөмдөрүн өз маалында камсыздалышы керектигине көңүл бурду. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова өлкөдөгү коронавирус инфекциясы боюнча азыркы кырдаал жөнүндө айтты. Илдеттин ыкагында байланышта болгондордун бардык контакттарын аныктоо жана обсервацияга же үй карантинине жайгаштыруу боюнча күчөтүлгөн иштер улантылып жатканын кошумчалады. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдөгү коронавирустун деңгээли кайсы чекке жетпесин, обсервация жайларында орун жетиштүү экенин билдирди. Анын айтымында адистер мурдагыдай эле коронавирустун жогорку чеги болжолдуу түрдө 20-24 апрелге туура келерин божомолдоп жатат. Буга карата даярдыктар көрүлгөн. Обсервация жайларында койкалар даярдалып, атайын тизмеге жараша иш алып барып жатабыз. ОКМ тарабынан да камдалып жатат. Койкалар жетиштүү санда болот, деди Үсөнбаев. Министрдин орун басарынын билдиришинче, бүгүнкү күндө 857 адам обсервацияда жатат. Баарынын абалы жакшы. Коронавирус жуктурган менен байланышта болгон 7597 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Анын ичинен 1612 киши биринчи категориядагылар же жакындан байланышкан үй бүлө мүчөлөрү десе болот. Жалпы жонунан 30379 анализ жасалган. Бир сутканын ичинде 1133 изилдөө жүргүзүлдү. Ошто коменданттык саатты бузган 4 кишинин 3-өө мас болгон. Бул тууралуу Ош аймагынын комендатура башчысы Малик Нурдинов бүгүнкү брифингде билдирди. Комендант өзгө чабуул учурунда аймакта спирт ичимдиктерин сатууга салган тыюусу кайра алынышы боюнча да маалымат берди. Бул оңой эле ишке аша коюучу процесс эмес экен. Ал үчүн салык кызматынын, жергиликтүү кеңештердин жана башка тиешелүү мекемелердин макулдугу керек. Ошондуктан алкоголдук ичимдик сатууну тыюу маселеси азыр кайра каралып иштелип жатат, деди Нурдинов. Комендант ошондой эле жарандарды өзгө чабуул учурунда жеке маселелерди азайтып, ары бери каттоону чектөөгө чакырды. Өзгө чабуул киргизилген Ош аймагында алкоголдук ичимдиктерди сатууну тыюу тууралуу буйрукту комендант Малик Нурдинов 13 апрелде чыгарган. 17 апрелде буйрукту жокко чыгарганы маалым болгон. Бишкекте илдетке чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Оразалиев буга байланыштуу жарандарга өзгө чабуулдун талаптарын аткарып үйдөн чыкпоону эскертти. Ал бул тууралуу бүгүн брифинг учурунда билдирди. Ар бирибиз өзүбүздүн, үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын амандыгы үчүн жоопкерчиликтүү бололу. Мен бир нече күндөн бери балдарымды көрө элекмин. Силер балдарыңар менен чогуусуңар. Ошондуктан дарыгерлердин талаптарын эске алып, көчөгө азык-түлүк, дары-дармек алуу жана башка маанилүү муктаждык болбосо чыкпагыла деп суранат элем, деди Оразалиев. Коменданттын маалыматына ылайык, өзгө чабуул киргенден бери шаарда кылмыштуулук азайды, жанагы жол кырсыктары да сейректеген. Бишкек шаарында 410 кайгылуу кызматкер иштеп жатат. Жаңыдан катталган 23 учурдун 14-ү Бишкекте экени маалым болгон. Борбор калаада коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 102 адамды түзөт. Бүгүн 212 кыргызстандык Стамбулдан Бишкектеги Манас аба майданына келип конду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Мекендештер атайын чартердик рейс менен алынып келинди. Коопсуздук үчүн жүргүнчүлөр аэропорттун имаратынын ичине кирбестен перронунда тейленип обсервацияга жөнөтүлдү дешти штабтан. Буга чейин жарандар Ак Кеме мейманканасындагы көзөмөл жайына жиберилери кабарланган. Кечээ күнү Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери сүйлөшүп, эки өлкөнүн жарандарын эвакуациялоо боюнча чартердик каттамдарды уюштуруу маселесин талкуулашкан.